акыйкаттуулук болот. Эч кандай коррупционерлер биздин коомубузда мындан ары жашабайт. Биз аларды жашатпайбыз. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин дайындалгандан кийинки биринчи кадамы кызматта отуруп кымырып акча жеген жемкорлордун тизгинин тартуу болду. Жогоруда айтылгандай аяосуз жазага тартуу үчүн текшерүүгө алынгандардын катарында Жогорку Кеңештин депутаттары дагы бар. Ошондой эле жол кыймылын тескөөчү майы кызматы, жемкорлукка баткан бажы кызматы Бишкек шаардык мэриясынын тендер ишиндеги коррупциялык схемалардын бетин ачып, кыңыр иштердин башында турган аткаминерлерди камакка алды. Нашим чиновникам, особенно нашим чиновникам, нашим тем людям, которые там до этого занимались какими-то коррупционными схемами, коррупционными делами или там мздоимством, взятельством, всех я предупреждаю, всех предупреждаю. Никому никакой пощады не будет отныне, никому никакой пощады не будет. Мыйзамдагы ууру аталган караларга каршы күрөштүн 2 айдагы жыйынтыгы жалпыга маалым. Крим төбөлдөрдөн тарта айрым уюшкан кылмыштуу топторго тиешеси бар тараптар да кармалган. Вам дается очень мало времени. Или живите по закону, или идите сами в камеру по закону, или уезжайте из нашего общества, из нашего государства. Бул учурда элдин нааразычылыгынан арылбай келе жаткан соттор судьялардагы четте калган жок. Алардын мамлекеттен алган айлыгына дал келбеген ашынган бай жашоосун мисал келтирген. Ал эми айрым тургундар Камчыбек Ташиев өз өмүрүн тобокелге салып мына ушундай темпте өлкө казынасын кемиргендерди четтен таап жазалап жатканы колдоого алынчу иш экенин айтышат. Бардык Кыргызстандын элин чакырып кетет элем. Азыр Ташиевди кайсы жолдо менен болбосун колдоп, коргоп турушубуз керек. Жана мен айтып атпадымбы? Кылмышкерлер ушу соттордун колдон чыгып кетти, коррупциялар чыгып кетти. Соттор бүгүн ошону баягы күнү мен сени бошотконмун, бүгүн ушуну жайлап келди, айтпайт деп ким айта алат? Мына ушундай жолго барышы мүмкүн да. Ошондуктан Ташиев дагы абдан мындай этият болуш керек. Эл самгылан буларды колдоп туруш керек да. Biz Ташиевдин эмгегини эгерде биз көрө албасак, Ташиевдин эмгегини бүгүн азыр баалай албасак, биз коррупция менен жумуш кыла албайбыз. Буларга каршы тура албайбыз. Анын өмүрүнө сөзсүз коркунучтуу болуп турат. Мынакей жогорку соттун председателине уже допроска чакырды. Кече адвокат айтты, ал больницага жатып калгандыгына байланыштуу, ал бара албайт депчи. Мынакей ошол эң бийик сот системасындагы жогору жактакыларды уже контролго алганы көрүнүп турат, коррупция менен күрөшкөнү көрүнүп турат да. Көрө албас кылбачат да, кептин кыскасы. Булар элдин оңойдун адамдар буларчы. Мындай сүйлөгөн сөзүнөн, мындай кылган жумушуна карап билгендечи. Муну эми атка кылып кайка барат. Эл турганда булар эл колдойт буларды. Кудай кааласа. Садыр Жапаров, Ташиев, ушу кокус бир ушерп катырган болсо, эл көтөрүлөт, оптум эле. Эч ким үйдө отурбайбыз. Биз чыгабыз. Ошолор үчүн. Биз аларга ишенип калдык. Биртеке боло турган болсо ошо кол салып чалатпы? Башы кетет, жооп берет. Кыргыз элинин астындачы кол сала турган болсо, мен ачык эле айтып коеюн. Ташиев чечкин угадамга барды. Мына жогорку соттон баштады. Жеке өз үчүн жасаган иш эмес бул. Бүгүнкү күндө мен ойлойм, Камчыбек Кыдыршаевдин өмүрү коркунучта турат. Ошон үчүн эмне кылышыбыз керек? Жалпы кыргыз эл ойлонушубуз керек. Биз ушуга окшогон чыган жигиттерди, патриотторду, мекенчилдерди коргошубуз керек. УКМКнын акыркы мезгилдеги иштери коррупционерлердин жана мамлекеттик уурулардын түн уйкусун бөлдү. Ажалдан качкандай жоопкерчиликтен качуунун түрдүү амалын издегендер жок эмес. Алардын арасында Камчыбек Ташиевке карата каралоо, негизсиз ушак айыңдарды тымызын таратып, өз көмөчүнө күл тарткандар чыгууда. Ташиевдин ушагына булар атайлап жасалып аткан нерсе. Садыр Жапаровга кандайла ушак жаралган болсо, ушуга дагы эле ошондой эле ушактар жаралып жатат. Буга карапайым эл ишенбейт ага. Арам жол менен тапкан акчаларын сактап кармап калыш үчүн адамдар ар кандай ушак айыңга барышат. Аны эл буну все равно колдобойт. Эл колдобойт, көпчүлүк эл колдобойт. Но ошол коррупционердин туугандары, достору, башкалар алар колдоп, ошол ушак айыңга ишенишет. Бирок биз ишенбешибиз керек ага. Ал каяктан тапты ошончо акчаларды?
аны ташып туура кылып атат. Өлкөнүн тынчтыгына бөлүк салуу үчүн чет өлкөлөрдөн атайын чалгындоо иштери жүргүзүлүп жатканын тармактын төрагасы эске салган. Алар саясий, экономикалык, чек ара, этникалык, диний темаларды козутуп, коомдук пикирлерди манипуляция кылуу жолдору менен жасап жатышкандыгы айтылат. УКМК бул иштерди көзөмөлгө алган, андыктан учурдагы күрөш татаал жана оор жүрүп жатат. Ал арада ичтен чыккан душмандарга да каршы туруу маанилүү болуп турат. Өз кызыкчылыгын көздөгөндөр УКМК жарыялаган коррупциялык аеосуз күрөштөн сестенип, айласыз арга таппай турушат. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7 канал, Ош.